Мейримдүү жана ырайымдуу жараткандын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар, арыбаңыздар. Жараткан Аллахым баарыбыздын туткан орозобузду кабыл кылсын. Орозо демекчи, бүгүн дагы сиздерге ушул орозо тууралуу өтө бир кызыктуу окуя айтып бергим келип турат. Баарыбызга сабак болот деген үмүттөмүн. Айтышат, өткөн бир мезгилдерде 30 жылдан ашык орозо кармаган, Аллахка өтө жакын болгон таква бир киши суу алуу үчүн кудукка жөнөп калат. Кудукка барса, суу ала турган адамдардын саны көп, элдин баары кезекте турат дейт. Ал дагы сабыр кылып кезекке турат. Акырындап кезеги жакындап, кудукка жакындай берет. Мына ошол учурда адамдарга жаңы бир адам келип кезекке кошулуп, адамдарды жөөлөп, алдына өтүп жүткүнүп баратып, минтип айтат дейт. Эй, айланайын, эл журт, тууган урук. Мен бүгүн орозо кармадым эле. Эртерээк мага суу берип койсоңор, кетип калайын. Чөлдөп суу сап баратам, деп ошентип айтат. Десе адамдардын кээ бири ыраазы болуп, кээ бири нааразы болуп, жанагы адамды алдыга өткөрөт. Ал адамдын сөзүн уккан жанагы 30 жыл орозо кармаган киши ачуусун кармана албай, эмне дейт кокуй? Эй, орозо кармаган адам биринчи суу ала турган болсо, анда мен алышым керек да. 30 жылдан бери орозо кармап келатпаймынбы мен? Деп сүйлөп жиберет. Мына ошол учурду күтүп турган жанагы киши кат-кырып күлүп, жанагы адамдын алдына барып, мына мен ушул учурду күттүм эле 30 жылдан бери. 30 жылдан бери сага күчүм дагы, тишим дагы өтпөдү эле. Мына сенин 30 жыл кармаган орозоң бүгүн күлгө айланып жок болду, деп көздөн кайым болот. Көрсө жанагы адам кейпинде келген шайтан 30 жылдан ашык орозо кармаган кишинин орозосун, Аллахка болгон ихласын, ээ болгон сооптордун баарын жоготуу максатында жанагынтип амал кылган экен. Бул окуядан кандай сабак чыгарабыз, урматтуу туугандар? Албетте, биздин ар бир кылган амалдарыбыз, мейли туткан орозобуз болсун, мейли окуган намазыбыз болсун, мейли берген садакабыз болсун, дагы кандай гана жакшы иш аракеттерибиз болбосун, ушулардын баардыгы бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Айтайын дегеним, мына биз дагы Аллахтын астында аябай ыйык болгон айлардын биринде турабыз. Мына ушул ыйык айды, Рамазан айынды алымдарыбыз үчкө бөлөт. Аввалуху рахма дейт. Биринчи 10 күндүк бул Аллахтын мээрими, ырайымы, боорукерлиги жааган 10 күндүк. Аусатуху магфиро. Ортоңку 10 күндүк болсо, Аллахтан кечирим сурай турган, биздин күнөөлөрүбүзгө өкүнүп, ыйлап тооба кыла турган 10 күндүк. Ва ахируху иткум минан нирон. Акыркы 10 күндүк болсо, бул тозоктон кутулуу үчүн Аллахка дуа кылып, зарлап, какшап, тозоктон куткаруусун суранып, бейишке киргизүүсүн сурана турган акыркы 10 күндүк болуп эсептелет. Мына ушул ыйык айда кармаган орозобузду, кылып аткан ибадаттарыбызды, дуаларыбызды, Аллахка жага турган кандай гана жакшы амалдарыбыз, иш аракеттерибиз болбосун, ушулардын баардыгын бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ыхлас менен кылууга аракет жасайлы. Болбосо, жанагы мен сөзүмдүн башында айтып берген окуяга окшоп, 30 жылдан ашуун орозо кармаган адамга окшоп, амалдарыбыздын баарын күйгүзүп, күлгө айлантып албайлык деген маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат, Аллах Таала минтип айтат экен. Пенде дейт, орозодон башка кылган амалдары анын өзү үчүн дейт. А бирок орозо ал мен үчүн кармалат, анын сообун мен өзүм берем деп айтат. Мына көрдүңүздөрбү? Ошондуктан орозонун сообун Аллах Таала өзү берет. Башка амалдарды биз өзүбүз үчүн, Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн, бейишке кириш үчүн аткарышыбыз мүмкүн. Бирок бир гана орозону Аллах Таала өзү айтып атат, анын сообун өзүм берем деп атат. Сөзүмдүн акырында Аллахым баарыбызды ушул айдын соопторуна толук эгидир болууну, жакшы иш аракеттерди, жакшы амалдарды кылууну жана ошол улук заттын ыраазычылыгына жетүүнү насип кылган болсун. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө, салам алейкум.